Все нарушения, которые были допущены судами первой и второй инстанции. Албек Ибраимовду камап жаткан учурда биринчи жана экинчи инстанциядагы соттор кетирген мыйзам бузууларга жогорку сот көңүл бурбай койду. Натыйжада жогорку сот Албек Ибраимов 29 августка чейин тергөө абагында кармалсын деген чечим чыгарды. Тилекке каршы жогорку сот да биринчи жана экинчи инстанциядагы сотторда жарандарды камакка алуунун мыйзамдуулугун көзөмөлдөө милдетин аткарган жок. Эми биз аны камакта калтыруу мөөнөтүн узартат же ишти сотко өткөрүп берет деген чечимди күтөбүз. Бирок менин түшүнгөнүм боюнча 20 августтан кийин Ибраимовду камакта калтыруу мөөнөтүн узартуу тууралуу маселе 1 май райондук сотунда каралат. Биз ошол жактан анын укугун коргоону улантабыз. Все же отменили или изменили. Жаман ишке барган жок. Мен балам ак ниет, эл үчүн иштеген бала. Ошол айылдагы элдер деле билет. Ар бир учурда ушул айылдагы кедей кембагалдарды колдоп, ар бир учурда жакшылык кылып жүргөн. Эми карабайсыңбы ушинтип кармап барып терге камап салган. Чындык жокпу? Чындык ак ийилет, бирок сынбайт. Мен балам сынбайт дечи.